Бул Кант шаарындагы үй-бүлөлүк медициналык дарыгерлер борбору мында сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекция менен кайрылгандардын саны көп. Дарыгерлердин берген маалыматында бир күндө 200дөн ашуун бейтап кабыл алынса, анын дээрлик көпчүлүгү аталган оору менен ооругандар. Алгач дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп, андан соң гана бейтаптын абалына жараша айрымдарына жолдомо берип ооруканага жаткырылууда. Азыркы учурда бизде аябай элдин агымы өтө көп. Bir күндө 200-220 пациент кабыл алабыз. Ошолордун ичинен 70-80 азыркы сасык тумоо оорусу менен кайрылып жатат бизде. Алардын 8-10-ун стационарный лечение болсун деп ошол жерден направление жазып берип кетирип жатабыз. Көп катачылык ушу пациенттердин өзүнөн кетип калып жатат. Анткени үйдө өзүнүн жакындарынын кеңеш берүүсү менен дарыланышат, же болбосо өзү өтүп кетет деп жата беришет дагы осложнение менен келип жатышат. Ошон үчүн бизде башка түрдө өтүп атат деп баардыгыбыз кабыл алып атабыз. Ошол осложнениясы эле бронхит, пилонефрит, атит менен кайрылып жатышат азыр. Анткени бул үйдөгү өздүк дарылоо менен чектелгендиктен болуп жатат. Ошон үчүн азыр учурдан пайдаланып элдерден суранып кетерим, ушу убагында дарыгердин кеңешине кайрылсаңыздар, бизге да жеңил, сиздерге да жеңил болот эле. Назира Бейшенова Кант шаарынын жашоочусу. Ал 2 күндүн ичинде оорусу күчөп, кадимки жөтөл пневмонияга өтүшүп кеткенин айтат. Дарыгерлердин көрсөтмөсүнүн негизинде дарыланууда. Ошо азыр ошо грипптен эле осложнение болуп кетаптыр. Менки ошо өтүшүп кетип, пневмония болуп калдым, правосторонний пневмония болуп. Азыр ошо капельница уколдорун алып атам. Состоянием жакшы болбой атат. Уже экинчи жумага кетип атат. Жакшы боло албай атам. Ошон үчүн адамдарга кайрылат элем. Үйдөн лечение кылбай, ушу сразу эле больницага кайрылсаңыздар деп. Азыр массовый эле ооруп атат, балдар да ооруп атат. Не то что биздин возраст эмес, жаш балдар дагы көп ооруп атат. Билинбеген менен мындай самолечениянын кереги жок, надо обращаться к врачам. Мен элдин баарына кайрылмакмын, надо докторлорго обращаться этиш керек. Семейный врачтар, мына ар бирибиздин участок боюнча келебиз. Бул үйгө жаткан лечение, это не лечение. Ушундай ойлойм. Белгилөөсөк, оору жуктуруп алган учурда алгач жашаган жериңиз боюнча үй-бүлөлүк дарыгерге кайрылуу керек. Үй-бүлөлүк дарыгер зарыл учурда ооруканага жөнөтөт. Жыл жаңыргандан кийинки күндөрү Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасына, ошондой эле балдар ооруканасына кайрылган адамдардын саны көбөйүп, орундуктар толуп батпай жаткан учурлар да кездешүүдө. Андыктан ар бир жаран оорунун белгилери байкалса өз алдынча дарылап, ооруну күчөтүп албоого чакырат. Ошондой эле дарыгердин тыкыр көзөмөлүндө айтылган эрежелерди сактап, башка бирөөгө жугузуп албоо керектигин эскертишүүдө. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Кант шаары.